Сөзіңіз бүттү. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Суроо бар. Рахмат. Бериңиз. Жооп берсеңиз. Тергөөнүн жүрүшүндө негизи тергөөнүн купуялуулугу үчүн кылмыш ишти соттун кароосуна жиберилгенге чейин тергөө тарабынан жактоочуга иштин материалдары менен толук таанышууга чектөө коюлган да туурабы? Ооба. Анан чектөө коюлса, сиздин оюңузча кандай даттаналат? Ал билбесе кантип даттанат? Ал тиги айыпкер катары ошо зарылчылык болбой калгандыгын кантип билет деп ойлойсуз адвокат? Эми сиздики мындай теоретикалык жана абстракттуу суроо болуп калды, бирок меники практикалык жүзүндө кылмыш иш куугунтугу токтотулгандан кийин бергенбиз да биз. Анан негизинен сиздин укуктук позицияңыз менен иштин материалдарында таанышып чыктым. Бул боюнча бир аз токтолуп өтөйүн. Эгерде тергөө учурунда адвокатка жана айыпталуучуга тиешелүү түрдө укуктук тергөөнүн купуялуулугун сактоо максатында материалдар берилбейт чындыгында. Бирок ошого карабастан айыпталуучу жана анын ага квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүүчү адвокат тиешелүү түрдө иштин жүрүшүндө өздөрү укуктук позицияларын аныктап туруп, мындай ошо убактылуу жумуштан четтетүүгө зарылдык болбой калды деген өзүнүн пикирин билдирүү укугу бул башка. Ошол пикирин укугун берген учурда деле өтүнүчтү берди, материалдар менен толук ал билбеген учурда деле укугун берсе сот карап чыгыш керек. А экинчи тарап катары мамлекеттеги айыптоочу, ишти жүргүзүп жаткан тергөөчү барып өздөрүнүн жүйөлөрүн келтирет. Бул зарылдык азырынча четтете элек деп көрсөтсө болот. Талашты соттун процессинде уюштуруп беришибиз керек. Анан кийин чечилүү түрдө квалификациялык тажрыйбасы бар ошол мамлекет тарабынан дайындалган судья ошол материалдарга баа берет. Биз жөнүндө сотко кайрылууга болгон укук жөнүндө айтып атабыз да. Мисалы биз бул жерге кошуп койсо эле өтүнүчтөр канааттандырылып кызматка келип калат деген маселе жок да. Биз сотко кайрылуу. Эми өтүнүчтө негиздүү болуш керек дегендей айтып атам да. Эл аралык практикага кызыгып көрдүңүзбү? Эле практикада кошуна өлкөлөрдө, СНГ, башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттери кандай практикада карап көрдүңүзбү? Өзүмдүн баяндамамда айтып өткөндөй ошол Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган Катуураак сүйлөңүзчү, Максытбек. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган ошол Атуулдук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 14 беренесине берилген ошол жалпы түшүнмөнүн 32 номер 32 номер 32 түшүндүрмөсүнүн 9 пунктуна ылайык атайын ошол замечание общего порядка көрсөтүлгөн. Ал жерде ошол жалпы ошол атуулдук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 14 беренесинде көрсөтүлгөн укуктарды пайдаланып бүткүл мамлекеттер тарабынан кайрылган эл аралык пактынын жыйынтыгында гана бул түшүндүрмө берилет да. Мында ошол айтылып жатат, ошол адилеттиктикти жүзөгө ашырууга жетүү баардык ушундай учурларды натыйжалуу түрдө кепилденүүгө тийиш. Ошентип бир дагы адам процессуалдык жактан адилеттик талап кылуу укугунан ажыратылбашы керек. Бул түздөн түз ошол процесске таянып эле адамдарды соттук коргонууга болгон укугунан ажыратпоо керектигин көрсөтөт. Мен эл аралык практиканы эле сурап атам. Практика деп атат. Башка өлкөлөрдө кандай немеледи? Ошону неметип көрдүңөрбү деп? Жок, аларды мен караган жок. Рахмат, башка суроом жок. Башка суроом жок. Урматтуу судьялар, бериңиз Лунар Чытлабековна. Максатбек Нургенбаевич, менде тактоо иретинде суроом бар эле да. 2024-жылдын 30-июлунда Пайзиевке карата козголгон кылмыш иши кыскартылат деп көрсөтүп жатасыздар. Эртеси күнү эле 31-инде ошо улуттук коопсуздук мамлекет комитети тарабынан
кыскартылган иш тууралуу боюнча сиздерге кабарлама жиберилет. ооба. Анан сиз азыр өзүңүздүн сөзүңүздө айтып атасыз, 13 сентябрда гана Ош шаардык соту тарабынан багыл кыскартуу четтетүү боюнча соттун чечими жокко чыгарылган депчи. Ооба. Ошого байланыштуу суроом бар эле да, кайсы маалда жана же болбосо канча мөөнөттө сиздин оюңуз боюнча тергөөчү же прокурор тарабынан ошондой өтүнүч келтирилиш керек эле? Кыскартылган токтом менен кошо эле сотко ошол убактылуу кызматтан четтетүү жөнүндө соттун токтомун жокко чыгаруу боюнча өтүнүч келтириши керек эле. Бул анткени Кыргыз Республикасындагы жана адамдардын эмгекке болгон укугуна байланыштуу да. Андыктан ошол Конституцияда белгиленген укук, ал жанакындай процессуалдык бир документтердин негизинде мындай чектелип калбашы керек деп эсептейм. Эгерде кандайдыр бир маселелер болуп, прокурор кайрадан ишти бузуп же болбосо иш кайра башынан башталса, ошол ал жаңы жагдай болот. Жаңы териштирүүдө ал кайрадан ошол убактылуу четтетүүнү тергөөчү жана ошол мамлекеттик айыптоону же көзөмөлдү жүргүзүп жаткан прокуратурадан кайрадан коюлганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошондуктан ошол кыскартылган күнү эле өтүнүч берилиши керек. Бул конституциялык укуктун камсыздалышы деп эсептейм. Анан экинчи суроомда сиздер ошол өтүнүчтү күтүп, анан кандайдыр бир аракет же аракетсиздигине тууралуу ошо прокурорбу тергөөчү тарабынан болгон аракеттерине аракетсиздигине кайрылдыңыздар беле? Биз ошол 2024-жылдын 16 августунда биздин өтүнүчүбүздү канааттандыруудан баш тартып койгондон кийин Ош областык прокуратурасына арыз менен кайрылганбыз. Мына сиздер өзүңүздөр өзү негизи өтүнүчкө даярдануу учурунда эле бизди келип колдоп, кошумча өтүнүч менен эле ишти чечип койсоңуздар болот эле. Эми өз алдынча кайрылып бергиле, мына прокурор жана тергөөчү депчи. Анан мен жактоосун жүргүзүп жаткан Пайзиев Шумкарбек Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкери болгонуна байланыштуу даттануу аракеттерин аткаруудан коркту. Жок, сотко кайрылдыңар беле? Сиз прокуратурага жазыптырсыңар. Прокуратурага эми сиздер ошол кыскартылган ГКНБ тарабынан кыскартылганбы же? ГКНБ тарабынан кыскартылган. Кыскартылгандан кийин ошол тергөөчүнүн аракетине карата, Жок. аракетсиздигине карата Ошол боюнча кайрылдыңар беле сотко же кайрылган жок белеңер? жок, тергөөчү Өзүңүз айтып атпайсызбы? Ишти кыскартып атканда ошо менен бирге жанакы маселени чечиш керек болчу деп. Туурабы? Кызматтуу жана убактылуу четтетүү жөнүндөгү маселени чечиш керек болчу. Ошондой бериш керек деген өзүңүз айтып атасыз. Ал деген бул деген милдеттүү түрдө кылыш керек болчу деп атасыз сөзүңүздө. Ошон үчүн сурап атабыз. Сиз жактоочу катары кайрылдыңыз беле сотко же кайрылган жок белеңиз деп. Ошол тергөөчүнүн аракетине. Жактоочу болгондуктан урматтуу сот, негизги укуктук аракеттеримди бүт мен кызыкчылыгын коргогон тарап менен макулдашышым керек да. Ошого бул эми кайрадан ошол Ош шаардык мэриясынын барып иштей турган адам болгон үчүн ал аракеттерди жүргүзүүгө менин колумду токтотуп койгон да. Түшүнүктүү. Дагы сурооңуздар барбы? Жок. Сурооңуздар жок. Отуруңуз.